Birlikte detemin deseng söz türde bu üç meselede konuşmak gerek. Birincisi, ben nasıl direktleri alıp koyucu, önler teknikleri lazım, kariyat diye geçiyorum. Birincisi, uylanışın gerekler. Birden uylanışın gerek. Olmayan sebepsiz, psikolojisi, devuşkanlığı, telefonunluğu, sağlığında o ayıldaki bir devuşkanlığı, kimde uylanışın gerek desek, kim bolgun kelep, 10 yıldan keyin qaysi orunda özünü koyduğun kelep, ошол маселени тактап алышың керек. Тактап албасаң болбойт. Екінші мәселе бар, бұл қандай, сен кім болғың керек? Мысалы бизнесмен. Hazır бизнесменге айлан. Hazır бизнесменге айлан дегені, ошондой крупный ашар таба каласың деген эмес. Ал эртең менен турат, эртең менен иш аракет кылат, эртең мененден баштап кечки түндө 11 кече күнүн билбей иштейт, аракеттерди кылат. Ошол эле система болгону сенде 100 000 сом сума бар, анда миллион сом сума бар. Ал пайда тапса миллион доллар табат, сен миллион сом табасың. Айырмасы сен 100 000 сом рисковать етіп, ошол сыяктуу, ошол күнүмдү, ошол бизнесмен сыяктуу өткөрүшкө аракет кылышың керек да. Азыр бизнесменге айлан дегени, сенде 100 000 сом бар, билемлеринде миллион сом бар, экөөң тең рисктин үстүндө турасың. Экөөң тең бирдей кыймыл аракеттесиң, кол эки бутуң бар. Болгону ошол күнүңдөн баштап, сен бизнесменге же врач болуп десе врач бол, ошол күнүнөн баштап айланышың керек. Секирик жаса деген, секирбесең болбойт. Сен тууганыңда экебеш мындай жерде турасың. Же секиришиң керек, же кетип калышың керек. Бул жерде кыздан кол берип каласың. Бекети убактыңды жоготосуң. Ошондуктан же турушуң керек эмес, же жерлеп кетип калышың керек. Болбосо болбойт. Үчүнчү маселе бар, эч качан унутпа муну. Сага сонун чөйрө керек. Сонун чөйрө. 70% чөйрөдө. Sen dostların kızlarga bargan araq içkende, sen de ошого айланып каласың барып. Senin dostların бизнесмен, эч кимди аралаштырбаган, ортоңорго шайтан салбаган, муну кылайды, муну ишти кылсак мынчасын пайда кылат экен деген адамдарбы? Демек сен пайда табасың. Демек чөйрөнү алмаштырыш керек, чөйрөдөн көп нерсе таасир берип коет экенбешим. Анан мындай жерлерде келип, мына дарыянын жээгинде, көлдүн жээгинде, суудун жээгинде ойлонгонду дейт. Булар сага кадимкидей табигый мотивация, табигый күч менен.